О кече Батталнын Энвери карысы Земиненен Бекирнин эвинде кеч маалгеже отурдулар. Кайтыркенлер мусафирлер соба басамакларындан түшей атканларында Эсма Бекирге арада бир мачикке баг деп ичериге кайтып кирди. Айша юклайды. Энвернен Земине азбардан чыкар-чыкмас Эсма да төшегине ятты. Коюга далар киби терен, катты бир юкуга далды. Бекир Энверни инжир тереклерине кадар озгарды, эвине кайтыркен мачыкны барып бакты. Башта айваннын этрафыны доланды, соңра мачыкнын бир сыр айтмасыны беклер киби, онун башы учунда турду, көзлерине, курсагына, куйругуна бакты, лекин мачык индемей, еринден кыбырдамай, ахыр чымчырт. Бекир эр этималга каршы дивардаки фенерни якты, кене эр этималга каршы ахыр капысыны артына кадар ачык ташлап, эвге кирип кетти. Карысына мачыкнын вазиетин айта жак болду, амма Эсма татлы-татлы юклаганын көрүп, индемеди. Сабаула, хайрола деп сүйүндү. Көзүнө юку кирмей. Мачыкнын Георгийнин бугасына алып барган күнден сон кечкен айларына, афталарына сайды. Чиленгер атка сураган параны катырлады, күлдү, шарапка ачууланды. Ат, мачыкнын бузавы, тарла, кушкая, түтүнжүлер бири-бирине карыштылар. Бекирнин башы агырлашты, yorганыны устуне чеккенинен юклап калды. Эртеси күнү сабасы Батталнын Энвери көтек ашаган адам киби yorгун ве мутхиш бир баш агырысынен уянды. Кечкен акшамны Бекирнин эвинде ичилген шарапны, Чиленгернин автабанга кескен фияты ве яланларını катырлап отурганда, одага эки элине эки филжан каве алып Земине кирип келди. Энвернин төшеги янына чөмелеп, Энвернин бетиндеки сертликни дуйган, түшүнжөлөрүнө аңлаган улуп, тилсиз адам киби отурду. Сукунет эпи узанды. Бираздан соң Земине сыкынтыны кулмак, кожасынын бетини йымшатмак истеп күлдү. Акшамки алыш-бериштен нетиже чыкмады галиба, деди. Энвер кавесini ичип битирген соң карысына жавап кайтарды. Кабаат, менде галиба, шарап көтерип бардык, шарапсыз бармак керек эди. Чиленгернин лафына алдандым. Шарапсыз кеткен олсаңыз, Чиленгер атыны сатмаз эди, коркма. Анги койлу оз койдешине ат сатканда, Чиленгер сатсын. Энвер филжаныны Земинеге узатты. Ол мажак шилер айтты Бекирге. Бахаяк бүгүн не дежек? Бекирнин көзүнө көрүнөр экенми? Адам саруш эди. Тилинин кемиги жок, анги тарафка бурсан, о тарафка айланганын акылына кетирмегендир деп белесинми? Сенде чок терен түшүнжөлөргө далма, эң жакшысы бар да бак, мачык бузавлаганмы жокму? Земине одадан чыкты, Энвер да эппей вакыт төшөгүндө отурду, башыны кашып, өз-өзүндөн күлдү. Ойле, саргуш айынганынен ойланмага башылар деп еринден турду, кийинип софага чыкты, абага бакты. Кыпкырмызы күнеш табагы уфукны ярып аюдак үстүнө келген. Кой уянган. Дерелер, ем-ешил тарлалар, бакчалар, сугутлер сабанын сессизлигине, гарип гүзеллигине буруне эдилер. Хафиф серин ел денизден качкан ялларынын суук чакылларыны ялап, кара денизге чекилген тенбел фуртуналарынын узак терен үңүлтүсүнө еткизип кетире эди. Кой жолларында арада бир араба сеслери эшитиле. Бу ал чокка сурмей, арабалар асфальт шоссеге энеринмес сеслер кесиле. Кой бир да терен, гарип бир сессизликке көмүлө. Энвер ичериге кирейим деп турганда узакта Бекирнин эвинде Эсманын кескин кычырганы эшитилди. Айша анасынын багыруына каршылык бергендей да узун, да кескин, яныклы бир сеснен кычырды. Энвер айретленди, аяк учуларына туруп Бекирнин эвини көзөттү. Лекин каршыда жолну бүтүнлөй өрткен чалылыклар артынан эч бир шей көрүп оламады.
Энвер бекерлеринин эвине барып келмеге карар берди. Мердивенлерден түшө атканда солда дивар янында хораз пайда болду. Канатларыны чырпа-чырпа азбар ортасына чапты. Азбарыны доланды, соңра канат какып кубре убасына тарап чапты. Азбарда бир шей кыдыргандай сиңирле гыдыклап, кене азбарынын ортасына кайтып келди. Энвер «Земине» деп кычырды ве карысынын жабабыны беклемейип сурады. «Табукларны акшам усту сен кападыңмы?» Земине софага чыгып, шашкын сеснен «Яда, ким капай биле?» деди. «Хораз тышта калган». Энвернин сөзүнү агзындан алып Земине «Энвер, кумеске баг» деп кычырды. Кумесинин капысы артына же ачык эди. Зынжырга баглуу урумчук арт аякларынын бирини абага көтөрген, ян тарафына авдарылган башыны узаткан алда ята эди. Энвер балкондун тактасыны купара жагдай сыкты, ачууланды, баягы вакыт кумесинин капысына бакып турду, соңра көпекке бакты, агыр сукунетini гур сесинен йыртты. «Урумчук!» Көпек кыбырдамады. Энвер басамакларыны экишер атлап, догру кумеске барды. Кумес бомбош. Шашкын көзлөрүн азбарынын 4-1 көшесине табукларыны кыдырды. Соңра аля да сессиз, аракетсиз, эп шу алда яткан көпекнин янына барды. Земине де кожасынын янында тура, уркук көзлөрүнөн де Энвернин бетине бака, де азбарда бир шейлер кыдыра. Энвер көпекке эгилип бакты. Урумчук чуктан өлген, сулган. Ачык агызындан түшкен бир отмек парчасы бурну учунда дудакларына асылган бейаз көпүк шериклери арасындан сары тишлери көрүнө. Энвер эгилип эпей вакыт көпекнин ачык агызына бакып тургандан соң чатык кашларын сыкты, көзлөрү парылдады, бетini экшитти, нефретнен көпекке тукурду, устунден атлады, сон айланып көпекнин карнына күчлүү бир тепме яндырды. «Явур көпеги, ят элден өтмек ашамак истединми? Жакшы болду». Бир тепме да яндырды, көпекнин кап-катты карнынан сагыр бош бир сес чыкты. «Эл өтмегini татып бакмак истединми? Насыл экен, лезетлими барем?» Энвер асабийлене зынжырны куместен чөздү. Көпекнин олусуну сүрей шагага бостан артындагы чалылыкларга кетирди. Азбарда доланган хораз кежеси олган филекетни бирден катырлаган, Энвернин асабийленгенini сезген киби канат какып четке качты. Земине оглюгунун ужунен көзлөрүнү сүртө аглайды. Энвер чалылар арасындан да чыгып жетиштирмеген эди, таш ысар янында Айше пайда болду. «Энвер ага, тез ол, тез ол!» Айше калтырап, богулуп бала киби агламага башлады. Ашагыда бостан исарынын артында чалылар арасында Энвернин сеси эштили. «Яур көпеги, жанын эл өтмегине чектими?» Бир аздан соң исар артында Энвер пайда болду, элинде зынжыр азбарга чапты, Айшеге бакып: «Не бар, Айше? Сабадан не аглайсың? Бузавладымы? Сыгырга бир шей болдуму? Айтса?» Айше дерсин Энвернин суаллерин эшитмейди. Жабап кайтармай писардан атлап эвлерине тарап чапмага башлады. «Бузавламады, мачык гайып, мачык кетти. Мачык гайып болду сөзлөрүндөн урулган Энвернин Земине 10-15 дахадан соң Бекирдин кестирмеси янында пайда болдулар. Бекир карт күтүк үстүндө отура, тирсеги тизинде, башы аучуларында, каршыда агарган уфукларга бакып, калтыраган дудакларыны тишлейди. Эсма софа басамакларына чөккен, тизлерини эллеринен сарган, индемейип аглай, экиде бир аркага огге атылып, башынын тизлерини дөге. Айше эсе ахырынын диварына таянган, аяттан, адамлардан тойган киби таш кесилген, кимсеге бакмай, кимсени көрмей эди. Энвер кестирме сырыклары арасындан кечип Бекирдин янына келди. Бекир яшлы көзлөрүнү Энверден алып, качмак истеп, башыны бостанга тарап чевирди. Табукларына янган Энвер Бекирдин аглаганын көрген соң кенди яныгын унутту, бетине зээр киби бир яныкнын көлгөсү тушту. «Не вакыт билдиңиз?» деди. Бекир эки уч сөзүнүн биринде сусуп, ичини чекип, яваш-яваш аңлатмага башлады.
Таң ағармадан ақырға кірдім. Айван жоқ еді. Yolға шықтым, жоқ. Бүтін койны ұждан ұжға доландым, жоқ. Esmаны uyandırmadım, sabahını bekledim. Sabah oldu. Kestirme sırıqlары devirilgen. Бірда yolға шықтым, қыдырдым. İzlerini таптым. İzlerine бақа-бақа Русның асфальтына қадар бардым. Асфальтта izlerini жойдым. Саға кеттімі, солға кеттімі. Enver çaldılar деп қычырды. Кестірме тараф оқ кебі атылды. 7 қат ерінің түбінде олсалар білет тапарым хайынлеріні. Мен Қушқая тарафқа кетем, сіз Мемішнің дересіне кетін. Мемішнің байыры үстінде yolda мені бекленіз, о ерде раст келушірміз. Enver кетті. Бекер қызына тараф адымлады, ұзақтан сесленді. Қайнатаңа хабер ет. Сабри атлансын атқа, келін қаяға шықсын. Чайырларға барсын, жобанлардан сорасын. Айт көзіні 4 açsın. Бекер Мемішнің тересі тарафқа кетті. Enver'nin 7 қат ерінің астында олса біле тапарым деген сөзлері Бекерні үмітлендірген еді. Асабы яваш-яваш ятышып башлады. О, мачикны тапажақ, мачик кене ақырда олажақ, мачикның етрафында доланажақ, егіліп аяқлары арасындан күбрелеріні темізлежек, башы ұжында тұрып бойыныны сипалажақ, оңа дердіні анлатажақ, мачик де ис еткен назарларнен Бекернің бетіне бақажақ еді. Мачик Бекер үшін ялныз бір сығыр, ялныз суд берген, еркек бұзав кетірген бір сығыр дегіл де, бір арқадаш, бір дост, Құрантаның бір азасы еді. Мачик Бекерні ташлап кетмес, жоқ, кетмез еді. Бекер кәде бір тоқтай, сон шассының кенарында Мачикның izlerini арай. Тапып оламай. Ләкин ұмут, Мачикны қыдырып тапмақ ұмуты Бекерні бірақмай еді. Бекер йомұрқларыны сықып içinden Enver'nin сөзлеріні текрарлады. 7 қат ерінің астында олсалар да, тапарым шухайынлеріні. Мезарлық артта қалды. Солда шоссе четінде көзіне бір авталық сығыр күбрелері илішті. Içinden татлы, хафиф бір тіртіреме кечті, аман күбрелерінің янына барды, тоқтады. Мачикның дегіл деп тұшынды, ама кедерленмеді, күлімсіреді. Ел әлімнің күбресіні тапқан сон, Мачикның күні де тапарым деп, yolunu devam etті. Сығырны қыдырып тапажағына Бекер ойлайды бір емен еді ке, базыда өзіні Мачикның янында есете, тоқта, етрафны дінлей, Мачикның сесіні, атта от ашамасыны дұйған кебі олайды. Yol үстінде чалылар шытырдаған сайын Бекер Мачик белки чалылар арасында отлай белеп, чалыларға якынлаша, оны көріп пырыл-пырыл ұчып кеткен құшларны көрген сон, ұзақ дегіл, тапарым деп, yolunu devam ете. Мемішнің дересіне етмезден солда топ қаяға тырмашқан қаялар арасындан тар yolға бұрылды. Көзлеріне сығыр izleri илішті, тоқтады. Izlerini яқшы етіп көзден кечірді, юрегі сық-сық ұрып башлады. Тізлері үстінде тұрып, еллеріні izlerге ұзатты. Серін, немлі да күнеш доғып қыздырмаған топрақны сейпалады. Бияз сақалы қалтырай, көзлері бұйыклеше, жанлана, içinde дүнияға сығмай жаққадар бұйық бір қуанч ұяна еді. Eycanlanып ерінден тұрды, 4 бір тарафқа көз ташлады, күнешнің ilk нұрлары астында қызынған төпелерге, сүгітлерге көз ташлады. Мачикны көріп оламады, текрар тіс чоқты. Мачик деп фасылдады, сұсты. Көзлер қуанч яшларынан толды, елеріні ұзатты, бірда Мачикның izlerini тұтып бақты, башыны көтерді. Огде түнеуін ақшам үсті яған яғмұрдан аля да асылақ yolda, айван izleri арасында адам izleri де көрінеді. Юмұрқларының Мачикның izleri үстінде сықты, тапарым. Дүнияның обыр четіне кетсенізде, яз қыш izlerіңізні тақып етерім, тапарым. Ерінің астына кіріп кетсеңіз, топрақны қазарым, тапарым. Бекер ерінден тұрды. Бекер адымлаған yolda айван izleri яваш-яваш құруй, ағара, ама көзден ғайып болмайды. Бекер шасседен баяғы юксектейді. Солда Мемішнің дересінден ояқта Гурзуфның юзым бағларының артында чайырларда отлаған сығырлар көрінейді. Сағда Қызылташның үстінде түтін аранлары, қаршыда Гурзуф бағларыны Қызылташқа бағлаған yol.
Мачыктын излери жолга кадар бара, анда Гурзуфнун топкая астынан энген бинлеринин сыгыр излерине карышып кетеді. Бекир жолдан эпей узакта токтады, бакты, энсесин кашыды. Бу жерден артык анги тарафка кетежигини билмеди. Кызыл ташка чыккан жолго тырмашмак истеди, амма бу фикиринден тез ваз кечти. Айван кызыл таш ичинде болса, сак силометр деп тушунду, солга бурулуп, мемишнин дереси үстүндөгү отлакта отлаган сыгырларга тараф жол алды. Байырдан энди терен өзенчиктен кечти, чарыклары юмшады, каршыдагы байырга тырмашыр экен, куру катты топуракта тизлери, тирсеклери сыдырылды. Чалыларны тутуп байырга зорнен чыкты, дере үстүндөгү түземликте токтады. Күнеш энди жакшы этип кызара эди. Бир чагырым аблакта отлакнын ортасында кийик армут терегинин астында эки сыгыр аракетсиз туруп эп кепшенедилер. Обыр сыгырларынын бир качы ята, калганлары исе куйрукларыны саллай отлайдылар. Армут тереги астындагы сыгырларынын бириси кара, дигери сары. Сарысы мачикке окшой, лекин мачиктен уфак эди. Мачыктын түсүндө деп тушунду Бекир ве сыгырга тараф кетти. Бекир сыгырларга барып жетмеден отлакнын обыр тарафындагы сык чалылар арасынан бир чобан чыкты. Узун тери калпаклы, садев жузданлы бир адам. Элинде эпи эже калын, чапаланган, чок да узун олмаган бир шей бар. Чалылар янында отлаган ат башын чобанга көтерди, бирден уркуп, чифте ата чапты, чайырынын обыр тарафына барып токтады. Чобанга башыны саллады, кишнеди. Чобан айванлар арасындан кечеркен аракетсиз сыгырлар да чевирилип чобанга бакалар, аман чекилелер, чобанга жол берелер. Чобанын элиндеги шей күнеш нурлары астында балк парылдайды. Чобан экиде бир токтай, элиндеги шейини башы үстүнө көтере, белине кушак кыбы сара, Бекирге бакып күлүмсүрей. Чобан десен, чобан, иши жок, йылан нен ойнай керата, деп мыдырданды Бекир. Чобан ниаят Бекирдин янына келди, йыланны жерге ташлады, аягынен басты. Йылан жан дертинде чапаланыр экен, чобан күлүмсүреп Бекирге бакты. Эй, сен рахметли Ремзинин кайнатасы болмасан, мага да Гурзуф чобаны демесинлер. Анги дерт атты сени бу чобан диярына, Бекир ага? Бекир көзлөрүнү чобанын аягы түбүндө чапаланган йыландан көтерип, бизде дерт, жаным, түмен, деди. Шайдыр, топурак сайбинде дерт эксик болмас. Амма, токта, дүн бирдане яктым, күчүк эди, аз ягды. Бүгүн буну туттум, бираз зиядеже ягар. Бизимкилер тарлада түтүнлөр солак, бир кач йылан яг, белки бираз ягмур ягар, дедилер. Чобан йыланны армут терегинин алчак далына асты, жебинден инже бир чырак чыгарды, чыракны туташтырды, атешни жан дердинде чапаланган йыландын куйругуна тутту. Йылан чытыр янар экен, чобан Бекирден «Дердин недир?» деп сурады. «Шей, менин сыгырым», сөзүнү бүтүрмеди, башыны көтерип, отлактагы сыгырлар арасында өз сыгырын араган киби айванларга бакты. Кайдан билейин, белки сизин сыгырларга кошулгандыр. Сыгырларыңызны ким бака? Шей, баккан жок. Айван бузавлажак эди бүгүн ярын. Чубан күлүмсүреди. Бүгүн ярын бузавлажак сыгыр дере төпе ашып мында келерми, Бекир ага, деди. Бекир башыны эгди ве яваштан ойлей, деди. Бир шейлерди айтажак болду, лекин лакырдынын лазимсиздигини түшүнерек, көзлөрү толмага, бугазына бир шей келип калмага башлады. Ойлей, мында келип боламаз, деди. Чубан, табылыр, коркма, койдедир, башка да нереде болажак, деп, деди ве күлүмсүреди. Белки, деп, кокус кечирди Бекир. Дерт деген 4 башка зарар кетире, Бекир ага. Чок янма, эң жакшысы кел, бираз тутун сарайык. Тапылыр иншалла, кягыт менден, тутун сенден. Бекир бетini чобандан гизлер киби кызылташтын тутун аранларына бакмасын девам ettiriп, элини жебине сокtu, кисесini чобанга узатты. Чобан тутунуну сарган соң кисесini алды, чобанга бакмайып, онун менен саглыклашмайып кетти.
Чобан да мырылданарах армут далында әлі да чыдырдап янған, кылыфындан ешіл отларға тешлер тамызыған йыланға тараф адымлады. Ярым сааттен сон Бекир Кене Топкая yolunda айванларының артық күнешінің sıcak ышыклары алтында куруган излері янында еді. Бекир кисесini чыгарып бір тутун сарajak oldu, ләкин не үчүндүр тутун сармадан ваз кечип кисесini жебине койду. Кызыл таштын тутун аранларына чыккан yolda айван излерине бака-бака yolunu девам ettирди. Тутун аранларына етмезден солда баягы yüksek бір төпенин артынан мачыкнын мынремеси эшитилгендей oldu. Yolunu yoldaki айван излерини дерал бырақты, чапмага башлады, аяклары астындаки сиври ташларга, каврап калган чалларга сүрүнерек, сүреклене төпенин үстүне чыкты. Төпенин арты отсыз, терексіз, куру кырмызы бір топрак еді. Мында сыгыр-пыгыр yok, hiç bir түрлі сес эшитилмеди. Бекирнин бугазына бір şey келип кадалды. Бекир орталыкка бакынды. Hiç bir айван көрмеген сон ерге чокты. Аллахым, айт маңа. Мачыкны чалган олсалар, айт маңа чалынды де. Өлген олса, айт маңа өлді де. Айт, Аллахым, курбанын олайым. Бекир окур-окур аглады. Біраздан сон тынчыланган болду, ама мачыксыз кала жагына, акырда бир да мачыкны көрө алмай жагына акыл кестирип оламайды. Бир тутун сарды, якты, ама чок отурмады, жеринден туруп шоссеге тараф адымлады. Энишини энер экен, деренин о бир тарафында отлакта көзлөрүнө Гурзуфнун сыгырлары илишти. Белки Энвер тапкандыр, белки мачык акырдадыр, белки де шымдыге же бузаулагандыр. Мен мачыкны төпелерде, кырларда арар, тизлеримни сыдырыр экеним, мачык акырда бузавчыкны ялайдыр. Энвер тапарым демеген эдими? 7 кат жеринин астында болса биле тапарым деген эди. Бекир шай тушунар экен, ичинден жылы бир тепрентилер кечти. Шоссеге энмезден эвел бир да токтады. Огде карт каялар кеби жерге чөккен айванларга бакты, соңра башыны кызыл таштын тутун аранларына тараф чевирди. Куру дудакларынан хафиф бир тебессум учты. Картайдын Бекир. Мачык узакка кетип оламас, насыл кетсин. Карны толу. Эвдедир. Сени сесерсем кеби дерелерде дуланып жүресин. Бекир шоссеге энди. Ярым сааттен сон мемишнин байырында топрак убалары үстүндө эди. Каршыдаки узун кара селбилер артынан чыкып янына кележек Энверни бекледи. Энвер эсе келмей эди. Бекир рухтан тушуп башлады. Жеринден турду, кайда кетежек эди? Эпси бар. Эви узак, баягы узак, белкиде эви жок. Белкиде эч бир вакыт эви олмагандыр. Санки Бекир дегил эди. Насыл яшаганыны, не үчүн, ким үчүн яшаганыны билмей, шымдыге же яшаганына биле шубелене эди. Шоссеге якынлашыр экен, ичинде бир şey уянган ки болду. Дерсин, мачыкнен лаф эте. Мачыкны кечкен язда бу жолдон айдап кеткен эдими? Бекир Рум бугасындан кайтканларында бу жолга sevинген эдими? Кубанч толуу келечектин истикбаллерини бу жолда курган эдими? Мачыгыны жол четиндеки инжир далына burada баглаган эдими? Ол вакыт Бекир таш үстүнө отурган, көлмегинин якасыны чезип, багырына яйла эле аюдак арасындан эскен серин рузгарларга туткан, коюнун кокусун коклаган, тарлада реңкли көбеликлер кеби чалышкан кызларны сейир эткен эди. Бекир башыны көтерип, жол четиндеки инжир терегини арады, тапамады. Былтыр үстүндө отурган ташны арады, тапамады. Аяклары астында тек асфальт бар эди. Күнеште парылдаган симсия асфальт. Йылан кеби кывырыла-кывырыла кызыл ташка, Ялтага узанган асфальт шоссе. Бу асфальт не вакыт келген эди? Не вакыт келип бу жолдун үстүнө орткен эди? Не үчүн ве ким үчүн келген эди? Ичинде деминки татлы, ләкин татлы болганы кадар ажы бир сес. Чуф, мачык, чуф, кызым, чуф. Бузавын Рум бугасы кеби буга болсун. Кой сыгырларынын карныны меним де жебимни толдурсун, деди. Бекир кызыл ташка бакаркен бирден чеврилип Рум коюна назар ташлады. Мачыкны Румнун эвинде
эви угундеки казыкка багылуу турадыр деп тушунду ве Румко эне ашыгып кетти. Мачык Георгийнин эвинде болмалы деген дуйгу ала да ичинде эди. Георгийнин эвини сарыган, тикенли теллеринен чекилген yüksek исарны, эки канатлуу капыны көргенде ичинде буюк бир эйжан дuydu. Бекир араба капыны оттурду. Ичериден сес келмеди. Бир да отурду бекледи, ичериден сес солук чыкмады. Капыны эки юмругу менен юмруклады, бир аздан соң капы артында кимдир сомурданды, мандал чекилди. Анахтар килитке кирди, гычырдады ве эки канатлы капы гычырдынын ачылды. Бекирдин огунде орта бойлуу кирле шапкели, аман-аман 2 аптадан бери тырашы болмаган, факат мыйыклары узатылган Георгий тура эди. Георгий сары чурук тишлерин көстөрүп күлдү. О, Мавро Турк, мында эмне япып жүрөсүң? Хайрола. Бекир биран сусты, Георгий да бир шейлер айтыр беллеп бекледи. Георгий сесini чыгарып жетиштирмеди. Бекир сандырыклады. Георгий, кардешим, белки менин мачык акылындамы? Не үчүн акылында болмасын? Акылында сени татар. Белки көзүнө чалынгандыр белеп келдим. Георгий Бекирдин ажыныклы ве насылдыр бир дережеде ошлуу алына бакып шакылдап күлдү. Кел сени Мавро Турк, кел сени бар. Пара керек болдуму сага, Бузавлажак хайванны саттын, Сени бар. Yazык, менин бугамдын кызметине yazык. Күле-күле Георгий Бекирге якынлашты, эки элинен Бекирдин колун капкачылады. Сен не айтасың, Георгий, ким сатты сыгырны? Сен? Мен? Сен бар. Сызны татарлар, ламранаси. Бекир колуну Георгийнин авчыларынан чекип алды, эки адым артка чекилди, көзлөрүндө атешлер парылдады, бурун капаклары калтырады. Георгий, агызына топла, ачууму чыкарма, дели дамарыма басма. Бекирдин юмруклары сыкылды, маңлайындаки дамарга барды. Агызыңны топла дедим. Георгий Бекирдин бетинде учушкан эр бир ан кутура билежек эйжанны көрүп, ичини чекти. Шака этти Бекир уста, пара керек болгон соң саттын ишти. Бунун айыбы жок. Ким сатты? Сен саткансың, мен кайдан билейм, мага бөле дедилер, мен де саңа айттым. Бекир догрулду, серт бир сеснен. Ачык кайда деп сурады. Георгий башын көтерип, шоссеге ишарет этти. Юр, деди.